Саламатсыздарбы, урматтуу Максым медиа каналынын көрөрмандары. Менин атым Эргешев Эсенбек Жусупович, мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкеримин. Биз баягы жума сайын берип жүргөн маалыматыбызды али улантуудабыз. Бүгүнкү күндө биз ишке орношуу боюнча маселелер жөнүндө маалымат бермекпиз. Жана кичине айтып кетким келет, бул жылы кандай жумуштар биз менен аткарылган. Жылы миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен жардамы менен 15290 вакансия табылган. Анын ичинен 7000 вакансия толуп, 8000 вакансия азыр бош. Ошонун көбү пандемия учурунда табылган. Биз менен кызматкерлер менен тыгыз иш жүргүзүп, түзмө-түз иш берүүчү тараптар менен бизде мамлекеттик миграция кызматынын Facebook баракчаларында расмий түрүндө официалдуу вакансиялар бар, жумуштар. Ким жумушсуз калган болсо ошол жерден кирип, карап тааныша алсаңыздар болот. Жана эле биздин Instagram баракчабызда да чыгарылып турат. Айта кетсем, 15290 вакансиянын ичинен 7000 вакансия бул марттан баштап июнь айына чейин табылган вакансиялар. Бул пандемия учурунда. Бизге аябай мамлекетибиздин өкмөтүнөн бизге максат коюлган, жумуш тапкыла элдерге деп, ошол жумушту биз аткарып келе атабыз. Россия Федерациясы тармагында жүргөн Кыргызстан жарандары ким жумушсуз калган болсо, биздин мамлекеттик миграция кызматына келип, же болбосо мен айткан расмий түрдө баракчаларыбызга кирип, вакансия менен таанышсаңыздар болот, же болбосо бизге келиңиздер, жумуш табып беребиз. Кыргызстан Республикасында жүргөн биздин Кыргызстан жарандары Кудай буйруса жол ачылса, ким келип официальный иштейм деген максаттары болсо, биздин Бишкекте маалыматтык ассоциация борбору бар. Ошол жакка кайрылса, же болбосо жеке менчик агентстволор бар. Ким расмий түрдө иштейм десе. Дагы бир жолу эскертип кетким келет, биздин жарандарга жумушка орношуунун алдында келишимдерди жакшылап окуңуздар. Эмгек келишимдерин. Ар бир пункту менен таанышып, бул учурда черный белый деген зарплата түшүнүк пайда болуп кетти. Эмгек келишимде сөзсүз ак айлык маянасы жазылсын. Жана болсо бүт страхование, ОМСтер, регистрация жөнүндө алдына сүйлөшөсүздөр, ким кылат. Кайсы учурларда ошо эмгек келишими бузулат, расторжение договора дегендей. Ошолордун баары менен таанышып, анан кол коюңуздар. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.